أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتقوى في الدين يا أرحم الراحمين. Жараткан мейримдүү Аллах Таалага мактоолор, даңктоолор жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга, анын сахабаларына, үй бүлөсүнө салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз иншалла. Бул Рамазан айы баарыбыздын бул дүйнө акыретте бактылуу болуубузга себепчи болгон айлардан болсун иншалла. Көптөгөн жакшы пайдалуу амалдарды кылганга баарыбыз аракет кылалы иншалла. Аллах Таалам ошону насип кылсын, тофук берсин иншалла. Мурдакы сабагыбызда Тухфатул Мулук деген китептен Аксамул Миях, кандай сууларга дарат алса болот, кандай сууларга дарат алса болбойт, нажасат суулар жана нажасат деген өзү эмне экендиги жөнүндө сабак болгон. Бүгүн иншалла бүгүн Ахкамул Асар деп коет. Бул кешиктер. Жанагы той бүткөндөн кийин пакеттерге салып алып кеткен кешик эмес. Бул эгерде бир сууну адам же болбосо айбанаттар ичсе, оозу тие турган болсо, шилекей ошого тие турган болсо, ошол сууга дарат алса болобу же болбосо ошол сууну ичсе болобу деген маселенин негизинде сабак болот иншалла. Ахкамул Асар кимдин баягы PDF-тен карап аткан болсо 20-бет иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васурул адамии тахирун илля халя шурбихил хамр. Адамдын кешиги таза дейт. Башкача айтканда, эгерде бир адам суу ичип кое турган болсо, бир чакадан же болбосо бирдекеден ошол артып калган сууну кайра ичсе болобу десе болот, ал таза болуп эсептелинет. Илля халя шурбихил хамр. Эгерде жанагы арак, вино же болбосо жалпы эле ошол спирт ичимдиктерин ичкен адам ошол бир идиштен суу ичкен болсо, ошол идиштен суу ичкенге болбойт. Бирок эгерде ошол адам ошол шилекейин, оозундагы шилекейин 3 жолу жуткан болсо, анда ошондон кийин анан идишке оозу тийди, ошол кешигин ичсе адал болуп эсептелине берет. Бирок ошол спирт ичимдигин ичкенден кийин эле дароо бир артынан бир сок ичти же суу ичти, ошол суу адал болуп эсептелбейт. Ал арам болуп калат. Васурул фараси ва ма юкалу лахмуху тахирун дейт. Жана аттын, жана эти жейилген жаныбарлардын баарынын кешиктери адал болуп эсептелинет. Эмне үчүн бул жерде биринчи атты айтып, андан кийин анан кайра эти жейилген жаныбарларды айтты десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда ошол аттын этин жегенге болгон эмес. Анткени ал учурда согушка пайдаланган. Эгерде ошол аттардын баарын жеп сала турган болсо, анда мусулмандар алсыз болуп, согуштан утулуп калуу коркунучу болгон. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен тыйган. Бирок азыркы учурда жесе болот. Анткени андай муктаждык жок. Башкача айтканда, биз муну согушка же башка нерсеге азыркы учурда колдонбойбуз. Атты жана жалпы эле уй, эчки, кой сыяктуу эти жейилген жаныбарлардын баарынын кешиктери таза болуп эсептелинет. Эгерде барып бир идиштен суу ичип кете турган болсо, аны иче берсе дурус болот, таза болот, адал болот. Васурул хинзири вал калби ва сибаил бахаими наджисун дейт. Жана мурдагы сабакта айткандай эле чочконун, доңуздун, иттин жана жырткыч жаныбарлардын баарынын кешиктери нажасат болуп эсептелинет. Ага дарат алганга да болбойт, эгерде аз боло турган болсо, жана аны ичкенге да болбойт. Васурул хиррати ва даджажатил мухалла вал ибли вал бакарил жаллала
والحية والأقرب والفأرة وسباع الطير مكروه дейт. Жана мушуктун жана тооктор бар го, тооктор каралбай калган, жанагындай капаста камалган эмес, мындай эшикке чыгып, мусорларда жүргөн, ошондой нажасаттарды жеп жүргөн тооктордун жана ошол сыяктуу эле эшикке чыгып каралбай калган, мусорларда жүрүп калган кээде жанагындай эмелер болуп калат. Койлор, уйлар, же болбосо төөлөр, ошолордун кешиги жана жыландын кешиги жана скорпиондун же болбосо чычкандын жана жырткыч канаттуулардын кешиги макрух болуп эсептелинет. Эгерде башка таза суу болгон учурда, эгерде болбосо алса болот, эгерде башка таза суу боло турган болсо, анда ошого алыш керек болот. Эгерде башка таза суу болуп туруп, ушул азыр жогоруда айтылган жаныбарлардын кешигин ичип кеткенден кийин калган сууга дарат ала турган болсо, ал дараты макрух болуп эсептелип калат. Макрух деген бул жаман көрүлгөнү, нежелательный да. Анан масурул багли вал химари тахирун машкукун фи тухуриятихи дейт. Жана качырдын, эшектин кешиктери бул машкук болуп эсептелинет, шек. Эгерде башка суу табылбай кала турган болсо, башкача айтканда ошол эшекке ичип кеткенден калган суу эле бар, анда ошол дарат алат дагы ошол сууга. Артынан этияттык үчүн ал таяммум алып алыш керек болуп эсептелинет. Бул же таяммум же дарат эмес, биринчи дарат алат ошол сууга, андан кийин артынан дарат таяммум алышы милдеттүү болот. Себеби бул машкук болот дагы, анан баягы этияттык үчүн алып коюусу милдеттүү болуп эсептелинет. Бул жерде мисалы буга чейин кальп деп итти айтып кетпедикпи? Итти азыркы учурда окумуштуулар изилдешиптир. Иттин оозунда, иттин шилекейинде эң көп микроб болгон ошол үй жаныбарларынын ичинен ит болуп эсептелинет экен да. Анан Европада көп аялдардын жанагы төшүндөгү рак оорусу ошол иттин баягы кешиктерин Европада эме кылышат да, айырмалабай эле жей беришет. Ошон үчүн ошол аялдардын көкүрөк оорусу, рак оорусу менен ооруган көп кездешип атыптыр. Ошонун себеби эмне десе, ошол иттин кешигин пайдалангандык депчи. Ал эми жана эмени макрух дебедикпи? Мышыктын кешигичи. Ал эми мышык болсо, бул эң таза жаныбар болуп эсептелинет экен. Мышыктын шилекейиндеги микроб даже адамдыкынан аз болуп эсептелинет экен. Бул дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушулардын баарын билип айтып койгону, бул дагы бир керемет болуп эсептелинет да. Ошону менен кешиктер темасы бүтөт. Андан кийинки тема фаслун фил вудуи вал гусл. Дарат алуу, гусл алуу боюнча кийинки тема. Бул жерде эмнелер айтылат? Бул жерде дараттын фарздары, дараттын сүннөттөрү, кайсыл учурда дарат сынат, анан гусл, кайсыл учурда гусл алыш фарз болуп эсептелинет, гусулдун фарздары айтылынат, гусулдун сүннөттөрү айтылынат. Жалпы ошол гусул жана дарат тууралуу кеп болот иншалла. Гусулдун, дараттын негизи мындай бир философиялык дагы мааниси абдан чоң болуп эсептелинет экен. Мисалы адам баласы намаз окуп же гусул дараттын чечмелениши эмне десе, бул сага адал болбогон, сага мубах, уруксат болбогон нерселерди ошол дарат алуу аркылуу же гусул алуу аркылуу биз ошого уруксат алабыз да. Башкача айтканда, биз мечитке киргенге болбойт, дарат жок. Же болбосо Куран кармаганга болбойт, намаз окуганга болбойт. А качан ушул нерселер бизге дарат алгычакты, бизге тыюу салынат бул нерселерди кылгангачы. А качан биз дарат алабыз, ошондо бул нерселер бизге мубах болот дагы. Арабчасын айтканда истибахату ма ла яхиллу илля бихи деп айтылган. Эменин, дараттын эмеси, өкүмү, чечмелениши.
Анан дараттын дагы фарздары бар, сүннөттөрү бар, мустахабтары бар. Фарз деген бул ошол амалдарды кылбасак, ал даратыбыз дарат болуп эсептелинбейт дагы. Ошол дарат менен кылган амалдарыбыз жокко чыгат. Ал болбогон сыяктуу эле, башкача айтканда сообу да жок. Эгерде намаз окусак, намазыбызды кайрадан окуш керек болуп калат. Андан кийин сүннөттөрү, мустахабтары айтылат. Бул дагы даратты көркүнө чыгара турган амалдардан болуп эсептелинет дагы. Бул Аллах Таалага дагы да жакындоо, көбүрөөк сооп алыш үчүн ошол сүннөттөрүн, мустахабтарын дагы аткарганга бизди шариятыбыз шыктандырат. Дараттын фарздары 4. Бул 4 Куранда айтылган. Куран менен бекемделген. Эгерде бул 4 ошол 4 мүчө айтылган, эгер ошо 4 мүчө жуулунбаса, анда бул даратыбыз дарат болуп эсептелинбейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману иза кумтум иля солати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиqi вамсаху бируусикум ва аржулакум илал ка'байн." О иман келтиргендер, эгерде силер намазга тура турган болсоңор, намазга тура турган болсоңор, анда бетиңерди жуугула дейт. Андан кийин колуңарды ичканакка чейин жуугула дейт. Андан кийин башыңарга мас тарткыла жана бутуңарды кызыл ашыгы менен кошуп жуугула дейт. Ушул аят менен бизде дараттын фарзы 4 деп айтабыз. Кеттик анда бисмилля. Ал-аввалу биринчиси гъаслул вajh, бетти жуу. Бетти жуу кайсыл өлчөмдө болуш керек десе, ва хуа мин манбатин насияти иля асфали зақни тулан. Бул жагы, могул чаш чыккан жерден баштап, могул жаактын астына чейин жуубуз милдеттүү болуп эсептелинет, фарз болуп эсептелинет. Ал эми бул тарабы болсо, ва мин шахматил удни иля шахматил удни ардон. Бул тарабы ошол могул эки кулактын жумшагы бар го, ошол жакты полный жууш фарз болуп эсептелинет. Башкача айтканда, мондай адам бири-бирин караганда, ошол бетинен кайсыл жерлер көрүнсө, ошол жердин баарын жууш милдеттүү болуп, фарз болуп эсептелинет. Эгерде бир гана точкада жуулбай кала турган болсо, анда бул ошол фарзды аткарбаган болобуз дагы, даратыбыз дарат болуп эсептелинбей калат. Түшүндүк бул жакты. Ва яжибу гъаслу ша'ри сатири лил хаддейни ва зақн. Эгерде адамдын жанагы бетинде сакалы эгерде суюк боло турган болсо, анда астына чейин суу жеткирип жууш фарз болуп эсептелинет. А эгерде коюу боло турган болсо сакалы, анда үстүнөн эле ошол бетибизди жуабыз го, ошол кездеги жуулган бул жетиштүү болуп эсептелинет дагы. Анда ичине чейин сууну жеткирүү, эгерде сакал коюу боло турган болсо. Коюу дегени эмне? Ошол адамдын бетинин өңү көрүнбөш керек. Эгерде бетинин өңү көрүнө турган болсо, териси, анда бул суюк сакал деп айтабыз дагы, анда жуусу фарз болуп эсептелинет. Эгерде коюу боло турган болсо, коюу болгону бул ошол адамдын бети, териси көрүнбөш керек. Эгер ошол көрүнбөгөндөй болуп, сакалы коюу боло турган болсо, анда аны жуу милдеттүү эмес. Ошону астына чейин жуу милдеттүү эмес, үстүнө эле жууп койгон жетиштүү болуп эсептелинет. Вала яжибу гъаслу ма тахтаху ва тахтал. Ошол эгерде коюу боло турган болсо, ошол астына чейин суу жеткирүү бул фарз эмес, сүннөт болуп эсептелинет. Ва тахта шариби вал хаджби ва ма назала минал лихяти дейт. Жана дагы важип болбойт, каштын ичине сууну жеткирүү. Жок, биринчи мурут, шариб деген бул мурут. Ал эми хаджиб деген бул каш. Мурут же болбосо каштын астына терисине чейин сууну жеткирүү бул важип болуп эсептелбейт. Башкача айтканда, ошол жууган учурда эле мындай жууганда ошол жетиштүү болуп эсептелинет. Ва ма назала минал лихяти. Адам беттин өлчөмүнөн ашкан дагы түшүп турган сакалдар бар да, ошону дагы жуу милдеттүү болуп эсептелбейт дейт. Башкача айтканда, могул жагыбыздын ошол жерге чейин жуулса, ошол жетиштүү болуп эсептелинет. Эгерде сакалы узун боло турган болсо, сакалдын баарын жууш
farz болбойт, милдеттүү болбойт. Аммал баяд аллази байнал айзари вал узми фаяжибул гаслуху дейт. Могу кулак менен бакенбард деп коет. Бакенбарддын ортосундагы ак жер бар. Ошол жерге чейин дагы жуу фарз болуп эсептелинет. Эгерде жуулбай кала турган болсо, дараты жараксыз болуп эсептелинип калат дагы. Аны менен намаз окуганга да болбойт, аны менен Кур'ан кармаганга да болбойт. Жана ошол дарасыз кылууга уруксат болгон нерселерди кылганга болбой калат. Анткени дараты жок. Бул биринчи фарзын айттык. Биринчи фарзы бул гуслул важh, бетти жуу. Бетти жууну анан кайсыл жерлерди жууш керек, кандай айтып кеттик. Экинчиси бул гуслул яйдейни мал мирфакойни. Колду чыканакка чейин жуу дейт. Колду чыканакка чейин жуу. Чыканактын өйдөсүнө чейин жуу, чыканак кошулуп жуулуусу фарз болуп эсептелинет. Эгерде бул жакка чыканакка чейин тийбей калса, суу тийбей калса, анда дагы дараты жараксыз болуп эсептелинет. Бул нерсеге биз аябай көңүл бурушубуз керек болуп эсептелинет. Себеби көптөр көңүл бурбайт. Мынтип эле бат-баттан жууганда суу жетпей калат дагы. Анан дараты жок эле, бирок даратка баягы амалдарды кылып жүрө берет. Анысы жокко чыгат. Даже күнөөкөр да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсеге жакшы көңүл буруш милдеттүү болуп эсептелинет бизге. Ва масху рубараси дейт. Үчүнчүсү масху рубарас. Баштын 4/1 бөлүгүнө масх тартуу фарз болуп эсептелинет. Башты ошол чач чыккан жердин баарын 4кө бөлөбүз. Анан ошону 4/1-ине суунун жетүүсү фарз болуп эсептелинет. Эгерде үчүнчүсү масху рубарас, баштын 4/1 бөлүгүнө мас тартуу фарз. Үчүнчү фарзы. Төртүнчү фарзы гуслур риджлейни ма'ал кa'бейни. Бутту кызыл ашыктар менен кошуп жуу бул 4-чү фарз болуп эсептелинет. Ваддавау фи шиқоқихима ясиху махул вуду. Анан жанагы таман жарылып, мындай катуу эт болуп калат таманда. Эгерде бир адамда ошол таманында ошентип кейсилип жарылып кеткен болсо, анда ошол жерге мисалы вазелин шабап же болбосо бир дарылачу, бир майсы шабышы мүмкүн мисалы. Ошонун үстүнөн да жууп кое турган болсо деле жарай берет дейт. Башкача айтканда, эгерде ошентип кейсилип жарылып кете турган болсо, аны ичине чейин суу жеткирүү милдеттүү болбойт. Ошол сыртынан эле кадимки буттун бул жагын кандай жуусак, ошондой эле жууп кое турган болсо, кээ бир учурда даже эгерде суу тийгизген бизге кыйын болуп аткан болсо, мас тартып койгонубуз дагы мас тартып койсок дагы жарайт. Бул ошол дараттын 4 фарзы болду. Биринчиси бетти жуу. Бул айттык, Куранда Аллах Таала өзү буйруган. Башкача айтканда бул 4 фарз Куран менен бекемделген. Биринчиси бетти жуу, анан чыканак менен кошуп колду жуу, баштын 4/1-ине мас тартуу, андан кийин 4-чүсү бутту кызыл ашыктар менен кошуп жуу. Бул дараттын 4 фарзы болуп эсептелинет. Андан кийин ва сунануху ичрун. Анын сүннөттөрү 20 сүннөтү бар дараттын. Буну башында айттык, эгерде кимде ошол сүннөттөргө амал кыла турган болсо, анда бул дагы да кошумча соо болот дагы. Анан дараты дагы көрккө чыгат. Башкача айтканда, жанагы фарздарды аткарганга жеңил болуп эсептелинет. Биринчиси ния. Биринчи сүннөтү дараттын бул ниет кылуу. Ниет кылуу биздин мазхабта важип фарз эмес. Ниет кылуу сүннөт болуп эсептелинет. Экинчиси ат-тасмия. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башында айтуу, дарат алып атканда, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Мурдакы сабакта суроо беришпеди, ошол эгерде айтпай койсок кандай болот депчи. Эгерде айтпай кала турган болсо, ошол сүннөттүн соонан куру калат дагы, бирок намазы дурус болуп эсептелине берет. Экинчи сүннөтү бисмилла деп айтуу эт, ат-тасмия. Ва гуслул ядайни иля русайни талатан лил qaimi min nawmihi дейт.
Жана уйкудан турган адам же болбосо уйкудан турбаса деле, мисалы дааратканага кирип чыккан болушу мүмкүн, же болбосо деги эле ошол дааратты алып аткан учурда колду 3 жолу могул мүчөгө чейин, могул билекке ушул жерге чейин, башкача айтканда колду эле жуусу, 3 жолу жуусу бул сүннөт болуп эсептелинет. Тартип дегенде жанагы Куранда айтпадыбы? Куранда тартип менен айткан. Биринчи бетти жууш керек, андан кийин колду жууш керек, анан баштын 4төн бирине мас тартыш керек, андан кийин бутту чыккан кызылашка чейин жууш керек. Ушинтип тартип менен жуу дагы сүннөт. Эгерде бирөө тартип менен жуубай кое турган болсо деле даараты дурус болуп эсептелинет, бирок ошол сүннөттү аткарбагандыгы үчүн соопко ээ болбой калат. Башкача айтканда биринчи келип туруп эле бутун жууду. Кээде мисалы ошондой зарылчылык болуп калышы мүмкүн кээ бир адамдарда. Биринчи бутун жууп, андан кийин дагы бир жерге барып, анан калган жагын жууш керек болушу мүмкүн. Анда дагы даараты жарай берет, бирок сүннөттүн соңунан куруп калат. Муала деген бул ошол бир мүчөнү жууганда ошол суусу кургап кала электе экинчи мүчөсүн жуу, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Башкача айтканда бетти жуудук, беттин суусу кургап кала электе колду жуу, бул сүннөт болуп эсептелинет. Сивак деген ошол мисвак менен тишин тазалоо, бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөтү болот жана даараттын сүннөттөрүнөн болуп эсептелинет. Бул деген кандай? Ар бир даарат алып аткан учурда ошол тишин мисвак менен тазалоо, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Бул негизи сивак деген бул ошол тазаланып аткан учурда кылгандыгы жакшы болуп эсептелинет. Башкача айтканда, мисалы мечиттин ичине киргенде же болбосо намазга кээде ошол көрүп калабыз, мисалы намазга эми туруп аткан кезде тишин тазалаган. Бул дурус эле, бирок жанакы тиши канап кетип, анан даараты сынып калуу коркунучу болгондугу үчүн ошол негизи эле тазалануу бул ошол дааратканада болчу нерсе да. Ошол жактан тишин менен тазалоо, сивак менен, мисвак менен тазалоо бул сүннөт болуп эсептелинет. Анан оозду чайкоо, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Истиншак мурунду дагы тазалоо, бул дагы сүннөттөрдөн болуп эсептелинет. Эгерде оозу ачык адам боло турган болсо, сүннөт болот. Ошол оозун мубалага деген ошол мисалы мурунга суу алганда бул жака чейин сууну жеткирүү, могул жерде катуу сөөк бар, ошол жака чейин жеткирүү сүннөт болуп эсептелинет. Эгерде оозуна суу алганда бул башын көтөрүп гаргара деп коет. Ошол мойнун көтөрүп гаргара кылуу дагы бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Бул кимге? Бул оозу ачык болгон адамга. Эгерде азыркы учурда орозо кармаган адамдарга бул макрух болуп эсептелинет. Анткени коркунуч бар, андан ары суу кетип калуу. Эгерде суу кетип кала турган болсо, анда оозу ачылат дагы. Анда кафара да бериш керек болуп калат. Ошондой коркунучтар болгондугу үчүн оозу жабык адамга жанагындай мурундун бул жагына чейин, сөөккө чейин жеткирүү же болбосо башын көтөрүп алып гаргара кылуу бул милдеттүү болбойт. Жана оң жак менен баштоо, ар бир мүчөнү жууп атканда оң жак менен баштоо, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Ар бир эле ишти баштоо же болбосо даарат алганда негизи эле оң жак менен жүрүү, оң жак менен баштоо, bunun баары сүннөт болуп эсептелинет. Он биринчи, 12-чи бул экөө бир эле. Ошол бутту, колду жууп атканда манжалардын башынан баштоо, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Кээде мисалы кээ бирлер мынтип раковинадан жууп атканда колун чыканактан башташы мүмкүн.
Ошол учурда биринчи ошол колдун манжаларынан же болбосо бутту жууп атканда кызыл ашыктан башташы мүмкүн. Андай эмес. Биринчи ошол манжалардын башынан жуу бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Эгерде жанагындай чыканак же болбосо кызыл ашыктан деле жууса жарайт, бирок жанагы айткандай эле сүннөткө амал кылбагандыгы үчүн сүннөттүн соолунан короо алат, бирок эч кандай күнөө болбойт. Эгерде жана айткандай сакалы коюу боло турган болсо, анда астын монтип колубузду нымдап туруп, астына чейин сууну жеткирүү бул дагы сүннөттөрдөн менен дараттын сүннөттөрүнөн болуп эсептелинет. Асабия деген ошол колдо манжаларды дагы монтип бири-бирине эме кылуу, тахлил дегенде ошол ичине чейин мынтип бири-бирине киргизип, ар бир жерине мындай кычыктарына чейин сууну жеткирүү бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Анан мындай бир пайдасы, эгерде ошентип турган болсок, мисалы кээ бир учурда биз фарзын аткарып атканда ошол жерлерге суу жетпей калышы мүмкүн. Биз мустахаб сүннөт амалдарды кылууга шариятыбыз негизи шыктайт да. Эмне үчүн? Анткени ошол фарз же болбосо важип амалдар бар, ошолорду толук болуш үчүн жана сооптак алыш үчүн ошол мустахабтарга, сүннөттөргө бекем болушубуз бизге пайдалуу болуп эсептелинет. Жана эгерде колундагы шакек тар боло турган болсо, анда ошону мынтип кыймылдатып коюу дагы бул сүннөттөрдөн болуп эсептелинет. Анткени коркунуч бар, ошонун астына дагы суу жетпей калышы мүмкүн. Эгерде тар боло турган болсо, астына суу жетпей калып, даратыбыз жараксыз болуп калуу коркунучу болгондугу үчүн бул сүннөткө дагы амал кылышыбыз жакшы болуп эсептелинет да. Ошол эмени шакекти мынтип кыймылдатып, астына суу жеткирүү дагы сүннөт болуп эсептелинет. Жана биз айттык, баштын 4/1-ине мас тартуу бул фарз дедик. Эгер ал болбосо жарабайт. Бирок ошонун баарына мас тартуу бул сүннөт болуп эсептелинет. Кыскача айтканда, анан фихи мин муқаддимихи. Жана могул чач чыккан жер бар го, башы. Алдынан баштоо дагы сүннөт болуп эсептелинет дейт. Башка мас тартууда. Жана баштын баарына мас тартуу бизде адатта ошол Кыргызстанда, мисалы Кыргызстанда альхамдулилля баарыбыз мустахаб сүннөттөрүн, фарздарын толук аткарабыз да, альхамдулилля. Биз муну сүннөт же мустахаб деп эмес, фарз деңгээлинде аткарабыз. Бул эң жакшы нерсе болуп эсептелинет да. Болмас, мисалы эме деп атпайсызбы? Мисалы бизде мындай кылабыз, анан арттан кайра алып келебиз, ошонун баардыгы сүннөт болуп эсептелинет экен. Анан башынан баштап бул жакта мындайынан тартып баруу, ал дагы сүннөт болуп эсептелинет экен. Жана мындай келгенден кийин биз кулакты дагы эме кылабыз, мас кылабыз. Кулакка дагы суу жеткиребиз, ичин кылып, мынтип арттындагы бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Жана моюнга сууну мас кылуу бул дагы сүннөт амалдардан болуп эсептелинет. 19. Эми эң акыркысы тафлиту куллу гаслин дейт. Жана ушул нерселердин баардыгын 3 жолунан аткаруу бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Таслису куллу гаслин дегенде маск чыгып кетет да бул жерден. Бизде эме бар, башка мас тартабыз да, башка 3 жолу мас тартуу болбойт. Бул уже бида болот дагы. Куран эгерде кимде-ким ошол 3 жолу менен мас тартышым керек, анткени 3 жолу кылыш керек деген болсо, бул күнөөкөр болуп калат тескерисинче. Анткени 3 жолунан кылуу бул жууга гана айтылат. Жана сүннөт болуп эсептелинет. Эгер мас тартуу бул бир эле жолу болот. Мисалы эмеге да мас тартышы мүмкүн, масыга, анда да бир жолу эле болот, 3 жолу кылбайт. Бул дараттын сүннөттөрү болду 20. Эми гусул алуунун
фарздары 5 дейт. Ал кайсылар? Аль-мадмада. Оозду 3 жолу жуу. Мында бирок биз жана айтпадыкпы, эмеде daaratта мубалага кылуу, мубалага дегенде ошол оозду чайкоодо гаргара кылып, могу кекиртекке чейин сууну алып келүү, бул daaratта сүннөт болот дагы, гусулда болсо фарз болот. Эгерде мындай кылбай турган болсок, анда гусулубуз жарабай калат. Гусул. Ол истиншак жана мурунду дагы, мурун сөөгкө чейин сууну алып келүү, бул дагы фарз болуп эсептелинет. Ошол нерсеге дагы жакшы көңүл бурушубуз талап кылынган нерсе болуп эсептелинет. Ва гуслу саирил бадан, жана дененин баарына бир дагы кургак жер калтырбай, бир точка дагы кургак жер калтырбай жуушубуз, бул дагы гусулдун фарздары болуп эсептелинет. Ва исолил маи иля батини сирра, жана киндиктин ичине чейин сууну жеткирүү, бул дагы гусулдун фарздарынан. Ва иля этнаи ша'ри раджули ва ин кана мадфуран би хилафи дафаирил мар'a. Жана эгерде эркек киши чачын өрүп ала турган болсо, анда ошол чачындагы жуусу милдет болуп эсептелинет. Би хилафи дафаирил мар'a. Эгерде аял киши гусул болуп аткан, гусул важип болгон абалда чачы өрүлгөн болгон болсо, анда ал аялга ошол эмесине баштын денеси бар да, ошого чейин мас тартып, мынтип колун нымдап туруп эле суу жеткирип коюу жетиштүү болуп эсептелинет. Бирок эркектерге эмес. Бул жерден дагы бир пайдалуу маалымат. Чач өстүрүү бул ошол адамдардын, бул жерде ошол эме деп атат да, эгерде эркек кишинин чачы узун болуп, ошол өрүп алган болсо, анда деле жууш фарз деп атат. Анан бул жерден дагы бир пайдалуу маалымат. Эгерде жана чач өстүрүү бар да, эркектерге чач өстүрүү, бул ошол коомдун ошол нерсени кандай кабыл алгандыгына байланыштуу болуп эсептелинет да. Эгерде бир мамлекет бар, мисалы адамдар чачын өстүрөт, эркектер. Ал жерге барып, мисалы ал нерсе макруh же болбосо ал жаман көрүнүш деп айтылмайт. Бир жерде бар, мисалы эркектерге чач өстүрүү бул мындай эркектерге чач өстүрүү мындай көнүмүш адат эмес да. Ал жерде чач өстүргөн макруh болуп эсептелинет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мисалы чачын өстүрүп жүргөнү айтылынат, кыска кылып жүргөндүгү айтылынат. Ошондой. Бул 5 ошол гусулдун фарздары болду. Анан сүннөттөрү 6. Гусулдун сүннөттөрү 6. Айябда би гусли ядейхи. Гусул алып аткан учурда барып биринчи колун жуусу сүннөт болуп эсептелинет. Андан кийин ва фаржихи, жана мүчөсүн жуусу дагы бул сүннөт болуп эсептелинет. Ва изалату najasati badan, najasa badani. Жана ошол денесинен нажасат болгон болсо, эгерде ошол нерселерди дагы кетирүүсү биринчи колун жуат дедик, андан кийин мүчөсүн жуат дедик, андан кийин эгерде нажасат боло турган болсо денесинде, ошону да кетирип алуусу бул дагы сүннөт болуп эсептелинет эң биринчи. Сумма ятавадда вуду ас-сала илля риджлейхи ин кана фи majma'il ghusala. Андан кийин daarаткан эмеге daarат алгандай, намазга daarат алгандай, daarат алып алуусу дагы сүннөт болуп эсептелинет, бирок бутун гана жуубай турат дейт. Бутун гана жуубай турат деген бул эгерде ошол адам жуунуп аткандагы денесинен түшкөн суу эгерде бир жерге топтоло турган болсо, анда бутун жуубай турат дейт. Намазга кандай daarат алса ошондой daarат алат дейт, бирок бутун гана жуубай турат дейт. Эгерде ошол жерге
жана адам денесине түшкөн суу чогула турган жер болсо. Thumma yaghsilu ra'sahu wa jasadahu thalathan. Андан кийин денесин, башын 3 жолудан жууйт дейт. Биринчи башына 3 жолу коюп, андан кийин оң жагына, андан кийин сол жагына 3 жолунан коюп, ошентип жуусу дагы бул сүннөттөрүнөн болуп эсептелинет. Thumma yakhruju min majma' al-ghusala fa yaghsilu rijlayhi. Андан кийин ошол эгерде суу топтолгон жери боло турган болсо, ошол жерден чыгат дагы анан бутун жууйт дейт. Бул эми мурда ушундай болгон да, мурда шарт болгон эмес жуунганга. Азыр болсо душ деген бар, душка киребиз, душтан үстүбүздөн эле суу түшөт, айтип жуунганга деле жетпейсиң, анткенче уже суу бүт дененин баарына жетип калган болот. Бирок ошондой болсо дагы азыркы айткан тартип менен, азыркы айткан сүннөттөргө биз амал кылууга аракет кыла беришибиз керек. وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة дейт. Жана гусул алуу сүннөт болуп эсептелинет. Биз ага чейин эмне дедик? Гусулдун сүннөттөрүн айттык. А бул жерде болсо гусул алуу качан сүннөт болот десе, бул жума күнү, анан 2 айт күнү, жана арафа күнү, жана ихрам кийип аткан учурда сүннөт болуп эсептелинет. Wa shartu sunnati an yusalli bihi al-jum'a qabla an yahduth. Жана ошол сүннөткө качан ошол сүннөттүн соонун алабыз десе, бул ошол алынган гусулу менен дараты бузулганга чейин жума намазын окуш керек дейт да. Ошол гусул алды, дараты бузулбай туруп, ошону менен барып жума намазын окуй турган болсок, анда ошол сүннөттүн соонуна ээ болот экенбиз. Бирок эгерде мисалы аялдар жума намазга барышпайт да, жамаатка барбайт. Ал кишилер мисалы ошол күндү гана ниет кылып гусул алган болсо, анда иншалла ошол соопко ээ болот. وغسل من أسلم أو أفاق أو بلغ بالسن مستحب дейт. Жана эгерде кимде-ким ислам динин кабыл алган болсо, кафир киши, же болбосо бир жинди болуп калган, эсинен танып калган, жинди болуп калган киши боло турган болсо, мисалы, жана өзүнө келди дейт. Ал киши дагы гусул алуусуз жана жаш менен балагатка жеткен кыз же бала гусул алуусу мустахаб болот дейт. Капыр ислам динин кабыл алды, жинди киши айыгып кетти, жана кыз же бала балагатка жетти. Балагатка жетти дегенде бул жанагындай кыз киши мисалы көрүп, этеккер көрүп, же болбосо бала ихтилам болуп, жанагындай суюктук көрүп, андай эмес, бул жаш менен жеткен боло турган болсо, анда мустахаб дейт. Бизде мисалы мындай деп айтылат. Кыздар 9 жаштан балагатка жетет дейт. Ал эми эркек балдар 12 жаштан балагатка жетет дейт. Бул ошол башы да. Эгерде 9 жашта же болбосо 12 жашта кыз эгерде ошол хайз көрө турган болсо, же болбосо бала жандай түшүркөй турган болсо, анда ошол учурда ал кишилер, ал экөөнө бүт ислам дини милдеттүү кылган амалдардын баары жүктөлөт. А эгерде ошол учурда мисалы 9 жашта же болбосо 12 жаштагы кыз же эркек бала хайз көргөн жок, же болбосо түшүркөгөн жок, ал кишилер, алар болсо ошол 15 жашка жеткенден кийин автоматически эле ошол балиг болуп эсептелинет. Башкача айтканда балагатка жеткен болуп эсептелинет да. А биздеги 9-12 деген бул ошол башы эле болуп эсептелинет. Эгерде 9 жаштагы кыз мисалы хайз көрбөгөн болсо, ал кызга ислам мисалы намаз, орозо фарз болбойт.
Эгер 15 жашка чейин ошону көрө турган болсо, мисалы 12 жашта же 11 жашта көрдү, анда сразу ошол учурдан ал кызга намаз окуусу, орозо кармоосу фарз болуп эсептелинет. Эгерде ошол учурда да көргөн жок, мисалы 9 жаштан 14 жашка чейин көргөн жок, анда дагы ал кызга намаз окуусу же болбосо орозо кармоосу милдеттүү эмес. Бирок 15 жашка жетти, 15 жашка жеткенден кийин көрбөсө деле аны, андан кийин уже милдеттүү болуп эсептелип кете берет. Эркектики болсо 12 жаштан. Мисалы биз буга чейин ойлоп жүргөнбүз да, эгерде 9 жашка чыкты, эгерде жанагындай түшүркөбөсө деле эркек же кыз болсун, же болбосо хайз көрбөсө деле, этеккер көрбөсө деле милдеттүү болуп эсептелинет деп ойлоп жүргөнбүз да. Ал мындай эмес. Ва гуслул жанабати вал хайди ван нифаси ла ясқуту бил ислам дейт. Жана исламды кабыл алуусу менен кафир киши, мисалы ага чейин жунуп болчу, ал гусул алуусу важип болгон киши болчу, же аял болчу, же болбосо хайз көрүп, же болбосо нифас көргөн аял болчу. Эгерде ушулар ислам динин кабыл алды, кафир болчу да, ислам динин кабыл алды, анан буларга жуусу милдеттүү болуп эсептелинет дейт. Ошентип гусул алуусу милдеттүү болуп эсептелинет дейт. Бул нерселер анын гусул албай коюусуна себеп болбойт дейт. Ва навакидул вуду. Буга эми айтып кеттик. Эмнени айттык биз? Дараттын, гусулдун фарздарын жана сүннөттөрүн айттык. Эми ва навакидул вуду. Эми ошол даратты эмнелер бузат? Даратты эмнелер бузат? Ошол жөнүндө кеп болот. Ва куллу хориджин минас сабилейн. Адамдын арты алдынан чыккан нажасат нерселердин баардыгы бул даратты бузат. Биринчиси. Экинчиси, ваддаму вал кайху вассадиду ассаилу бигайри асрин иля махалли тахарати фил жумла. Жана ириң, кандар бул матында айтып атат. Эгерде ага турган болсо дейт, ошол кан менен ириң ага турган болсо, мындай сыкпай турган, эгерде сыкпай эле өзү эле ага турган болсо эле, анда бул дагы намаз эмени даратты бузат дейт. Бирок мутамад дегенде эгерде сыга турган болсо деле, анда деле бузат. Бул жерде мисалы угри бар. Эгерде ошону басканда кан чыгып кетти да, ошону бул жерде бул матында айтып атат, ал бузбайт деп айтып атат да. А негизи мутамад дегендей ал нерсе дагы бузат. Ошондон чыккан ириң же болбосо кан даратты бузат. Иля махалли тахарати фил жумла. Эгерде ошол кан же болбосо ириң, жана биз дарат же гусул алууда милдеттүү болгон жерлер бар да, ошол жерлерден ага турган болсо, ошол дагы даратты бузат дейт. Мурдагы сабакта да айтканбыз, эгерде тырмактын ичинде болсо, же болбосо көздүн карегинде ириң бар же кан бар, ал нерсе даратты бузбайт. Анткени анын ичин ачып жуубуз, же болбосо көздүн ичине чейин суу жеткирүүбүз фарз эмес, милдеттүү эмес. Эгерде андан сырткаркы жерлерде гусул дарат алууга фарз болгон мүчөлөрдө кан чыкты, ошол эле акты, эгерде ага турган болсо, чыккан жерден кан болсун, ириң болсун, анда бул даратты бузат. Вал кайху мил алфам. Эгерде оозу толо куса турган болсо, анда дагы даратты бузулат. Эгерде аз куса турган болсочу десе, анда ал нерсе даратты бузбайт. Анткени эгерде аз гана өлчөмдө чыга турган болсо, ал ашказандан келбейт дейт да. Ал деген бул өйдө эле жактан келет дагы. Эгер ашказандан чыга турган болсо, ал оозго толуп, баягы мил алфам дегенде, оозу толуп дегенде кандай түшүнөбүз? Эгерде ошол ооздон кусунду чыкты, ошону ооздон мынтип кармап калуу мүмкүн болбогон абалда боло турган болсо, ошону биз оозу толо кускан деп айтабыз да. Ван-науму муттажиан ау муттакиан ау мустанидан гайра мустақиррин алал арди. Эгерде уктай турган болсо, бир нерсеге жөлөнүп, болбосо жамбаштап уктай турган болсо,
анда даратты бузат дейт. Башкача айтканда бизде эгерде уктап кала турган болсо бирдекеге жөлөнүп адамдын денеси бошойт дейт да. Бошогондо ошол жел чыгып кетүү коркунучу болгондугу үчүн дараты бузулду деп айтабыз. Уктоонун өзү гана бул даратты бузбайт. Уктаганда адамдын денеси бошойт, анан жел чыгып кетүү ыктымалдуулугу болгондугу үчүн биз айтабыз дараты бузулду деп. Анан бул жерде дагы айтчу нерсе эгерде адамдын мындай бир нерсеге жөлөнүп жатат да, эгерде ошол нерсени алып кое турган болсо, адам кулап кетет арткачы. Эгерде кулабай ошол эле ордунда туруп кала турган болсо, анда дагы дараты сынбайт. Эгерде артка жыгылып кете турган болсо, анда дараты сынат. Мисалы, намаз учурунда жана рүкү же саждада адам уктап калышы мүмкүн да, же болбосо турган абалда адам уктап калышы мүмкүн. Өзгөчө азыр таравих учурунда. Эгерде ошол учурда уктап кала турган болсо, анда дараты сынбайт. Анткени ал өзүн кармап турат да, анан денеси бошогон жок. Денеси мындай тырышкан абалда турат дагы. Анан дараты сынбайт ал кишилердин. Мисалы, саждада мындай башын койду, ошол бойдон уктап калды. Ал учурда дагы дараты сынбайт. Качан сынат? Эгерде бир нерсеге жөлөнүп отурат, анан ошол нерсени алып койсо, ал киши кулап калгандай сүрөт пайда боло турган болсо, анда ошол учурда дараты сынат. Ва галабатул акли би игмаин ау жунунин ау сукрин. Эгерде адам мас болуп кала турган болсо, же жиндүү болуп кала турган болсо, же акылынан тайып калды, же болбосо эси болуп калган учурда дагы дараты сынат дейт. Анткени ал учурда адам өзүнүн абалын билбейт. Жел чыгып кетүү же болбосо башка бир кан чыгып калышы мүмкүн. Аны өзү ошол адам, мас адам же болбосо жиндүү адам ошол нерсени байкабайт, билбейт. Ошондуктан булардын дараты ошол учурда эле сынат дейт. Валь-кахкахату фи кулли салатин зата рукуин ва суджудин. Эгерде адам намаз окуп аткан учурда күлө турган болсо, анда дагы дараты сынып калат дейт. Күлүүнү биз үчкө бөлөбүз. Биринчиси алибтисам дейт. Бул жөн гана жылмайып коюу. Намаз учурунда жөн эле жылмайып койду, дараты сынбайт. Эгерде дохк деп коет, бул ошол адам күлдү, бирок өзү эле укту, жанындагы турган адам укпаган деңгээлде күлө турган болсо, анын намазы бузулат, бирок дараты сынбайт. Үчүнчүсү азыркы айткан кахкаха деп коет. Бул күлөт адам, өзү дагы угат, жанында турган дагы адам угат, анда намазы да бузулат, дараты да бузулат. Ал киши кайрадан дарат алып келип намаз окуш керек болуп эсептелинет. Зата рукуин ва суджудин деген бул ошол толук намаз болуп эсептелген нерселер. Мисалы, жаназа намазы бизде толук намаз болуп эсептелбейт. Анткени анда рүкү, сажда деген жок. Же болбосо сажда тилава деп коет. Куранда 14 аят бар. Эгерде ошол аятты уккан адам дагы, окуган адам дагы сажда кылышы важип болуп эсептелинет. Ошол сажда кылган дагы, сажда тилавада дагы эгерде күлүп кое турган болсо, жанындагы адам уккан деңгээлде, анда дагы дараты сынбайт. Анткени бул толук намаз деп эсептелинбейт да. Анткени анда рүкүсү жок. Аллаху акбар деп туруп эле сразу эмеге саждага кетет. Валау хараджа мин фамихи дамун ин галабаху ар-риqu лаунан лам янқуд. Эгерде адамдын оозунан кан чыга турган болсо, эмеге түкүрүккө аралашыпчы. Эгерде ошонун кайсынысы басымдуулук боло турган болсо, ошол жакка карап өкүм беребиз. Эгерде мисалы кан чыкты, эгерде анда ошол шилекейи, түкүрүгү көпчүлүк боло турган болсо, мындай карап көрөбүз. Мисалы түкүрдү да, ошону карап көрөбүз. Эгерде кандын өңү азыраак боло турган болсо, анда эмеси дараты сынбайт. Ва ин галаба ад-даму ар-риqa ау тасавая нақада дейт. Эгерде кан басымдуулук кыла турган болсо, же экөө тең бирдей өлчөмдө боло турган болсо, анда
дараты бузулат дейт. Эгерде кан көп болсо, анда кан чыкты дейбиз дагы, дарат бузат. Жана айтпадыкпы, кан чыгуусу даратты бузат деп, же болбосо экөө бирдей болуп калат, бирдей өлчөмдө боло турган болсо, ошол түкүрүк, шилекей же болбосо кан экөө бирдей абалда, бирдей өлчөмдө болуп кала турган болсо, этияттыктан мында дагы дараты сынды деп айтабыз. Ва массу закари ла янкуду. Адам баягы аврет жерин кармоосу бул даратты сындырбайт. Кээ бир мазхабтарда сындырат, ошон үчүн муну айтып атат да. Эмне аврет жерди кармоо бул даратты сындырбайт. Вала ламсул мар'a. Жана аял эркекти же болбосо эркек аялды дагы кармоосу бул дагы колуна колу тийип кетүүсү же кандай болсун, бул дагы даратты бузбайт. Илля фи мубаширатил фахиша. Эгерде эле ошол аял күйөө бири-бирин ошол жанагындай жылаңач абалда бири-бирин кармаган болсо дейт, анда бузулат дейт дараты. Себеби ал кезде ошол суюктук чыгып кетүү коркунучу бар болгондугу үчүн, мындай адатта ошол чыгып кетет дейт да. Чыгып кеткендиги үчүн, эгерде чыкпаса деле ошондой чыгып кетүү жагы үстөмдүүлүк болгондугу үчүн эмне дейт, дарат бузулат дейт. Бирок жөн эле кармап коюу, учурашып коюу, мисалы махрамдар менен, же болбосо махрам эмес болсо деле учурашып коюу, жөн эле кармап коюу, бири-бирине денеси тийип кетүү бул даратты бузбайт дейт. Ваюджибул гусл. Жана эми бул жерде гусул алууну милдеттүү, фарз кыла турган нерселер булар кайсылар десе, бул тафакул мании бишахватин наиман кана ау якзанан дейт. Адамдын уруктугу ойгоо абалда болсун, же болбосо уктап жаткан абалда болсун, күч менен чыгуусу бул адамды гусул алуусун милдеттендирет дейт. Адам гусул алуусу милдеттүү болуп эсептелинет дейт. Жана вал хайди ван нифаси. Хайз көрүп бүткөндөн кийин, же болбосо нифас. Хайз деген бул ошол ай сайын аял киши көрө турчу кан. Ван нифас деген бул төрөгөндөн кийин келе турчу, ошол жатыны тазаланыш үчүн келе турчу канды нифас деп коебуз. Хайд деген бул ошол айына көрө турчу канды. Эгерде ушул экөө бүтө турган болсо убактысы, анда ошол учурда гусул алуусу фарз болот аял кишиге. Вала юджибуху хуруджул мании би гайри шахватин. Жана ошол уруктуктун мындай күч менен атырылып чыкпоосу, эгерде ошентип чыкпай турган болсо, анда ал гусул алуу милдеттүү болуп эсептелинбейт дейт. Эгерде жана шахва менен, күч менен чыга турган болсо, гусул алуу милдеттүү болуп эсептелинет дейт. Валау ихталама валам юра балалан фала гусла алейхи. Эгерде түшүндө ихтилам болду, түшүркөдү, бирок эртең менен турса эч кандай нымдуулук жок. Анда ал кишиге эмне дейт? Гусул алуусу важип болуп эсептелинбейт дейт. Анткени аны түшүндө көрүшү мүмкүн. Биз этибар кылабыз, биз эске алабыз эмнени? Эртең менен турган учурда ошол нымдуулук болуш керек. ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. Эгерде турду, эртең менен турса, ошол нымдуулукту көрдү, ал мази болсун, же болбосо мани болсун дейт. Бирок эстеген жок, эстей албайт. Ал кечинде ошол түшүркөдө эле түшүркөгөн жокпу, аны эстей албайт. Ал учурда дагы эгерде ошол нымдуулукту көргөндүгү ошол гусул алуусу важип болуп эсептелинет. Бүгүнкү сабакты ошол жерден токтотобуз иншалла. Бүгүн эмнелерди өттүк? Бүгүн кешик жана жаныбар же болбосо адам баласы артында калган кешикти кимдердики таза болот, кимдердики таза болбойт,
таза болбойт деген ошол нерсеге даарат алса болот же даарат алса болбойт, ичсе болот, ичпесе болбойт деген маселе да. Жана даараттын фарздары, сүннөттөрү, гусулдун фарздары, сүннөттөрү жана эмнелер гусулду же болбосо даарат алууну милдеттүү кылат, фарз кылат. Ошол нерселер жөнүндө маалымат бөлүштүк. Иншалла барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эгерде суроолор болсо, бисмилля.